Коронавирус илдети элибизди убайымга салып, кыйнап, барган сайын өлүмдөрдүн арбаганы жүрөк титиретүүдө. Мындайда абройлуу аксакалдар, интеллигенция каймактары үн каткандын ордуна баштарын коңулга тыгышып, чейинге кирип качкан. Шайлоого даярданган популисттер анда-санда кайрымдуулук кылышканы, кыжырга тийгендери көнүнүшкө айлангандай. Баарынан да кызыгы шоумен Асоль Молдоахматова бийликтен башын аттап, элибизди уятка калтыруу менен Путинден жардам сурап чыкты. Коомчулук жипкирип, аргабыз куруганы ушулбу? Ырчылыктан жолу болбой калган Анжелика апааттан пайдаланып, акыркы кездерде ыктыярчы болмуш этип, акча чогултуп, кыйналгандарга кол сунгандай түр жаратууда. Аз күн мурун мунусу да президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, өзүн пиар кылыптыр. Жерейин болсо курт кумурска дөөгө чыгат дегендей, эми ушулардын акыл үйрөткөнү кантип жарасын? Кыйын кырдаалда жет өлчөп бир кесүү шарт. Ырчы чоорчулардын жеңил-желпи жүрүштөрүн тыйып койчу жан чыкпайбы? Кыйынчылык кезең болуп атса, буларга хайып кармаган жетишпей жатабы? Булак Азия News гезити. Ошто 65 жаштагы адам шаарда клиникалык оорукананын 2-кабатынан секирип каза болду. Бул тууралуу журналисттерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал адам коронавирус инфекциясы менен дарыланып жаткан жана ал жандандыруу бөлүмүндө болчу. Кечээ 16-июлда кечки саат 22:00 бейтап палатанын терезесинен секирген. Оорулуу алган жаракатынан улам ошол жерден жан берген. Тиешелүү экспертиза дайындалды. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине өзүн өзү өлтүрүү боюнча катталды деп билдиришти ички иштер башкармалыгынан. Белгилей кетсек, мурда ушул эле ооруканадан коронавирус менен ооруган 34 жаштагы бейтаптагы терезеден боюн таштаган. Булак чындык KG.